ГКМБ арыз жазалы мен айттым десем, мен ошодан көзүмчө айтып ушинтти. Сенде ГКМБда 1 таанышың болсо, менде 5 таанышым бар. Арыз жазабыз, киребиз чоңдорго чейин, кайтканча ташыйга чейин кирет. Силер билгениңерди кылгыла деди. Силер колуңардан эчтеке келбейт. Эмне алсаңар ошону кылгыла. Силер баары ала албайсыңар. Элдер буларга келип, дагы акчасын берип атат. 2020 жылы курулушу башталып, 2023 жылы аяктоо убадаланып, учурда жарым-жартылай салынып турган Бренд Хаус деген курулуш компаниясына таандык бул имаратка 100дөн ашуун жаран бар тапканын төлөп келишкен. Алардын алды жашаган батирлерин өткөрүп берген болсо, айрымдары унааларын, калгандары миграциялап жүрүп, ушул жерден үй алуу үчүн келишим түзүшкөн. Бирок арадан 5 жыл өткөнүнө карабай үйдөн жок, же акчасы жоголтурган бул үлүшчүлөр биздин каналга арыз менен кайрылышты. Мен бир комнат үйүмдү карматып бергем. Буга получается ошондо өздөрүнүн инилери экен, бир Искен деген бала иштечү. Ошол балага барып ошо оформлять этип бергем үйүмдү. Бир комнат кычыраган ремонту менен бир үйүмдү бергем. Бир комнатаны. 2 комнат булар мага бүтүрүп беришмеген 2023 жылы. Ошо боюнча булар мына азыркыга чейин эч кандай курулуш иштери жүрбөй келет. Бул жерде канча деген кишилердин эмгектери жатат, канча деген мекендештерибиз ушул үйдү алабыз деп ушу Россияда, Кореяда иштегендер бар, ар кайсы өлкөлөрдө иштеп келип ушу акчаларын салып, ушу үйдү ала албай келебиз. Ошондо биз бир портер машинасын обмен кылып бул жерге бергенбиз өзүчө. Жаңы портер машинасын Кореядан жаңы келген ошондо бергенбиз. Аны 2023 жылы 4-кварталда бүтүрүп күлүштү колго бермек болгон. Бирок ошо бойдон эч кандай бул жүрүш болгон жок. Ооба, мына жерден ошодон бери бир 2 этаж, 3 этаж көтөрүлдү. Ошо бойдон турат бул объектче. Учурда ушул эч кандай иш аракеттери жүргөн жок. Ушул үйүбүз 6-кабатка жетип токтоп турат. Кандай турду эле ошол боюнча турат. Жолдошум 5 жылдан бери мигрант, ушул үйдү бүтүрөм деп ушул 3 балам бар. Мен 3 балама эч кандай ата мээримин көрбөй чоңоюп келатышат ушулар. Мага аябай кыйын, жалгыз чынында. Ошо суранат элем, ошол бир кайдыгер карабай ушу карап берип коюңуздар, чоң өтүнүчүбүз. Мындагы үлүшчүлөр үйдүн пайдубалы түптөлө баштаганда эле батир сатып алып, бирок үйүнүн курулушу аягына чыкпай токтоп калганын, көйгөй 5-6 жылга созулуп кеткенин айтышууда. Бишкектин Көкжар конушунун Куйручук 197 дарегине үй куруп беребиз деп убадалаган Бренд Хаус курулуш компаниясына алданып калдык деп даттанууда. Чегар аскер бөлүгүндө 17-18 жыл кызмат өтөдүм да. Тетиги Аксайда, Алыскы, Арпада, Аксай заставаларда 40-50 градус суулукта кызмат өтөдүм. Азыр ден соолугум болгон бирке ошо 17 жыл, 18 жылдык эмгегим келип туруп ушул жерде күйүп кетип атат да. Же үйдөн жок, эчтеке жок. Өзүм болсо Тажик ооган согушунун ардагеримин. Ошо өзүм ветеранмын, азыр пенсиядамын, Кудайга шүгүр. Бирок ошол ушундай болуп калды. Биздин акыбалыбыз. Şu мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен эң биринчи биздин урматтуу президентибизге Садыр Нуркожаевге кайрыла тилек, жана ошондой эле УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевге кайрылып кетет элек. Ушу сиздерден өтө көптөн сураныч, өзүңүздөр ушу көзөмөлүңүздөргө алып тыкыр иликтеп, ушуну бир оң жагына чечип берсеңиздер аябай жакшы болот эле. Себеби бул жерде жалгыз эле мен эмес, мындай бул жерде мага окшогон жок, ушул объектиде бери жагы эле 100дөн ашык киши бар. Ар бири ушу 70-80% акчаларын төгүп койгон. Ушул күнгө чейин үйү бүтпөй турган бул үлүшчүлөр учурда бийлик башчыларына кайрылып жардам суроодо. Алардын айтымында аталган курулуш компаниясына бир нече ирет кайрылышканы менен жакшы жаман айтып жолго салып жөнөтүшөт. Ал тургай алардын колунан эч нерсе келбестигин айтышып, силердин бийликте бир таанышыңар болсо, бизде 5 тааныш бар деген коркутуулар болгонун билдиришет. ГКМБга арыз жазалы десек, бизди бир күн чалып, эмне ошо Нурлан өзү чалды магачы. Келиңиз офиске деп. Анан мен могул жерде бар Кеңешбек деген баланын да бир эжени жолдошум менен эчтип алып бардым офисинечи. Буга немет Осмонкула деген офисине барсам чакырды. Ким ушинтип айтты, мен айттым дедим. ГКМБга арыз жазалы мен айттым десем, мен ошодон көзүмчө айтып ушинтти. Сенде ГКМБда 1 таанышың болсо, менде 5 таанышым бар. Барып 2-3 ай отуруп коюш оңой эле. Канча адамдар отуруп китеп окуп чыгып атат. Мына бала деле бар ошентип айткан, бизге ушинтип коркуткан. Ошо жердечи. Бул жерде билбегендер толтура экен, дагы деле сатып алып аткандар бар экен да. Биз ушу элдерге алдын ала айтып коелу дедик эле да, ушул компаниядан үй албаңыздар, потому что деген азыркыга чейин үйлөрүн алып 4 миллионго чейин, 5 миллионго чейин ушу эмелерин бартер кылып алмашып алып алгандар бар экен да. Вот недавно эле бир бала 4,5 миллионго алып алыптыр, машиналарды берипчи. Анан мына могу жерде список түзүп чыкканбыз, бүт баардыгынчы дольщиктердикинчи ким канча миллион берген. Бренд Хаус деген ат менен белгилүү бул компаниянын Нурлан
Кылычбаев деген ишкер жетектейт. Бул турак үйү бүтпөй жатканына бир нече жүйөлөрдү келтирген директор бул жолу үлүшчүлөрүнө батирлерин дагы 2 жыл ичинде куруу иштерин аяктоону убадалайт. Биздин экспертизабыз өзү быйыл январда чыкты. Ага да себептер бар. Бир канча жолу прокуратура тарабынан, гос архитектура тарабынан токтотулган, штрафтар салынган, ар кандай причиналар бар ага. Биз өзүбүзгө А блокту өзүбүздүн күчүбүз жетет курганга. Б блокко күчүбүз жетпейт деп компаниянын состояниясын эсепке алып, биз өзүбүзгө партнер издей баштадык. Бир канча партнерлор менен переговор болгон. Бир канча партнерлор мына эртең бүрсүгүнү азыр мына деп атып убактыбызды канча алды. Ал эми аталган компания менен өнөктөш болуп, ушул даректеги имаратты куруп баштайбыз деген бул жаран болсо май айынан тартып курулуш иштери жанданарын билдирип, 2027 жылы турак жайды тапшырабыз деп ишендирүүдө. Бардык убыткаларын өзүн ала турган болду фирмасы. Биз курулушту бүтүрүшкө аракет кылып, азыр арматура заказ кылып койдук. Майдын 1 декадасында келет. Ага чейин Нурлан Мураталиевич эл менен ким менен договор жасаган болсо, ошону акырына жеткирип, бизге так данныйды бериш керек. 2 жылда подписоо беребиз, 2,5 жылда Б корпусу тапшырабыз. Акчасын алып, үйүн бүтөрбөгөн Брендхаус курулуш компаниясына нааразы болгон тургундардын талабын аталган компания убадалагандай мындан ары аткарабы. Же ушул кезге чейинкидей курулбай убада боюнча калабы, алдыңкы күндөрү да кайрылып көрөбүз. Ал эми алданып калган бул үлүшчүлөрдүн үнү бийлик өкүлдөрүнө жетери азырынча ачык суроо бойдон калууда. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.